таң атып, күн батып, өмүр кербени дал ушинтип улана берет эмеспи? Өтүп жаткан өмүр сапарында адам баласын түрдүү тагдырлар коштойт экен. Ар бирибиз өз жашообуздун сүрөтчүсүбүз. Биз аны кандай деңгээлде тарта алсак, ал ошондой жаралат. Аны кооздоп, көркөмдөп, туура жолун тартууга багыт алалы. А мен болсо, бизди курчап турган жаратылыш кереметтерине суктанып, дос болуп, аны менен сырдашууну адатка айлантып алганмын. Анткени анда баары бар. Тазалык, сулуулук, сүйүү, ишеним жана чындык. Ой. Эмнени ойлонуп отурасың? Кыздар, кандайсыңар? Кандайсыңар? Жакшы. Эмне жаңылыктар бар? Жакшы. Мына ушинтип мектепте да бүтүп калдык. Бир жумадан кийин Москвага учам. Билет да алып коюшту. Дайкем көп жылдан бери ошол жакта иштейт. Баарын даярдап койгон. Институтка да ошол өткөзөйүн деп жатат. Жана Б класста акыл барго? Ооба, эмне болуптур? Ошого күйөөгө тийейин деп атам. Койчу, сен аны жактырчу эмес элең го. 4 сайга окууга барам деп атпадың беле? Ой, эмне болуптур анан? Койчу, качан сүйлөшүп, качан сүйүшүп жетише калдың? Тоготпой эле жүрчү элең го? Кийин эле үйгө ата-энеси менен келипчи. Анан Койчу, тамашалаган жоксуңбу? жок, тамаша эмес. Тамашалачу адаты бар эле мунун. А Малика сенчи? Чынын айтсам, мен кимге кеңешеримди да билбей атам. Кантип окуйм? Апамды ким карайт? Эним болсо кичинекей. Аларды менден башка ишенген эч кими жок. Малика, дагы убакыт барго? Балким ойлонуп көрөрсүң. Азырынча иштеп турам. Кийин окуп алам. Мугалимдер айтчу эле го. Билим алуунун эрте кечи жок деп. Кыздар, убакыт болуп калган турбайбы? Мен кетишим керек. Бүгүн конокко бармакпыз да. Атам менен апам күтүп атат. Сен дайыма ушундайсың да. Кыздар, кечирип койгула. Мен кетишим керек. Анда чогуу эле кетпейлиби баарыбыз? Кафеге барабыз деп эдик беле? Жок, мен кетишим керек. Алло, ата, баратам. Жакшы калгыла. Пока. Малика, сен да кетем дебей турчу эми. Жүрсөң, мен сага бир нерсе айтып берейин. Жүр. Ананчы эмне болуптур дейсиңби? Апа! Апа, сизге эмне болду, апа? Апа! Сизге эмне болду, апа? Апа, сизге эмне болду, апа? Малика эже! Малика эже! Эмне болду? Апам дагы ооруп калды. Рахмат, сен келген. Эми оорубаңыз. Жакшы болуп кетесиз эми. Саламатсызбы? Келдиңби? Апа кандайсыз? Жакшы балам, жакшы. Сен кечип калганыңан бир аз ойлоно түшпөдүмбү балам? Апа, кечирип коюңузчу мени. Акылсыз кыз болдум го.
Курбуларым менен жолугуп, алар менен бир аз отуруп калдым эле. Дагы бир нерсени ойлондуңузбу? Жок, Гүлүкүм. Эми жакшы болуп калдым, өзүмө келдим. Бурмакан эжең өз убагында келген турбайбы? Рахмат сага. Коюңузчу эже. Сизге жардам кылбаганда кимге жардам кылмак элем? Кошуна болсок, жакшы болуп кетиңиз. Мен барайын эми. Рахмат Макул, сага. жакшы болуп кетиңиз. Эжеңди узатып кой балам. Эже, чоң рахмат сизге. Макул, жакшы калгыла. Малика, сен сарсана болбочу балам. Баягы эле ооруп жүргөн ооруда. Апа, болду. Эртең сөзсүз түрдө ооруканага барабыз. Ооруңуз мурункудан да күчөп атат. Күчүгүм, берекем. Мага алаксып ачып. Атаң өлөр алдында менден катуу суранган. Анын кересин аткарбасам болбойт. Андан көрө окууга тапшыр, кызым. Апа, кайдагы окуу? Өзүңүз деле билесиз го, бизге эч ким жардам бербейт. Бүгүнкүдөй ооруп калсаңыз, мен кантем? Апа. Алло, Малика, ойгондуңбу? Апа. Сиз түштөн кийин жумушка барчу элеңиз го. Ооба, азыр 2 жумуштун ордун алгам. Көбүрөөк иштей берейин да. Апа, ден соолугуңузчу кандай болот? Койчу кызым, буйрсаң болуп кетермин. Мен дагы иштейм. Сиз балким ооруканага барып дарыланып чыгарсыз. Мен азыр окууну токтотуп турайын. Кайдагын айтып жатасың? Сени сөзсүз окутам, кызым. Арстанбек жездеңе барып, кайсы окууга тапшырарыңды кеңешип кел. Gel. Apang жүрөбү? Эмне такыр эле келбей калдыңар? Жөн эле жезде. Сизге бир жумуш менен келдим эле. Билем. Өзү мени тааныгандан бери жөн келбей калдыңар го. Айта бер, акчабы? Жок. Мен быйыл мектепти бүттүм. Бүтсөң эмне кылайын? Мен кайсы окууга тапшырарымды билбей жатам. Муну карасаң, сен кайсыл жерге барып окуурыңды билбесең, ана мен билемби? Аны муну айтып олтурбай, өзүң эле билип тапшыра бербейсиңби? Сиз иштеген институткачы? Сен эмне жинди болдуңбу? А менин кызым Жибекти карачы. Окууга тапшырыш үчүн күнү түнү даярданып жатат. А сен бирөө өл десе өлөсүңбү? Өзүң бир нерсени чечкенге аракет кылсаң боло. Жибек окуй турган жерге кантип окуйсуң? Ал жер сага мектеп эмес. Келе кой алтыным десе. Жанатан бери эшикти кылдагандан усталар экен десе, сен келген турбайсыңбы жаным? Кандай сеже? Келе кой. Өзүң кандай келдиң? Турат эшикте. Сен эртеден бери тойбай ашканадан башың чыкпай отурса, кайдан билсин Малика? Ай койсоңчу, жездеде болуп сен деле үйгө кир дебейсиңби? Илимдүү киши деп сени ким айтат? Эмне кыл дейсиң? Туугандарың келип келе электе эле жардам сурап келатышса. Эмне жардам? Сура өзүнөн. Башың менен десе сенин. Жүрө кой, үйгө кире кой. Марал FM радиосу. Марал радиосунун журналисттеринин эксклюзивдүү радио сюжеттери. Күндүн маанилүү окуялары. Жана аларга карата
Эжем кандай анан, оорубай эле жүрөбү? Кечээ оорусу дагы кармады. Азыр кандай анан? Жакшы, азыр жумушта. Уф, кандай кылсак экен? Же өзүң билип дагы доктурга көрсөтпөдүңбү? Эже, апамды доктурга көрсөтүш керек. Сен эмнеге келдиң эле? Жөн жай эле келдиң беле, Малика? Мен окууга тапшырышым керек болуп жатат. Анан? Анан жездем менен сүйлөшкөнү келгем. Ай, Малика. Өзүңдеги акылдуу кызсың го. Аскатчык болсо кичинекей азыр эч нерсени түшүнбөйт. Сен окуп жүрсөң, колуңарда эчтеке жок болсо, жездеңе эптеп айтып өткөрүп койсом, эжемдин акыбалы кандай болот? Апам түшүнбөй жатпайбы? Сен түшүндүрүп айт да. Андан көрө апаңды доктурга көрсөтөлү, макулбу? Кел келе кой, учурашпайсыңарбы анан? Кандайсың? Мен апа, атам берди кассага салып койсун деп. Мен азыр, Экөөңөр отуруп тургула, мен азыр муну салып келе калайын. Эмне? Мен сени менен сөзсүз учурашышым керекпи? Сен кимсиң өзү мага? Тууганым деп жабышасың. Мен сени тууганым деп деле эсептебейм, айтмак турсун. Уктуңбу? Просто апамды аябай жакшы көрөм. Ошон үчүн аргасыз оозумду жабам. Апамдын учурашып кой, сүйлөшүп кой деген сөздөрүн терпеть не могу. А сен болсо адамдар менен культурно сүйлөшөт эмессиңби? Тайжеңе айтып кой, мени сен менен сүйлөшкөнгө мажбурлабасын. Апа, мен цепочкамды таап бериңизчи, институтка тагып барайын. Аны мен бул жака коюп койгом, анда отуруп тургула азыр, Мен алып чыгып берем азыр. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетет. Кел келе кой. Дагы бир аз сүйлөшүп отурбайт белеңер? Көптөн бери Малика деле үйгө келе келе. Апа, сиз аркы бөлмөдө жүргөндө биз эң керектүү сөздөрдү сүйлөшкөнгө жетиштик, Малика? Малика как раз менин кеңештериме муктаж болуп турган турбайбы? Мейли апа, мен кеттим. Жакшы бар, Малика. Апаң экөөңөр бат-бат келип турганда силерге жакын эле. Азыр таптакыр башкача өзүмчүл болуп калды. Ооба, мен анда барайын. Малика, мени карачы. Сен капа болуп калгандайсың го? Бизге тарынбачы. Болгон оюмду айттым. Жездеңдин характерин билесиң. Айтканынан кайтпаган. Быйылча окубай эле койчу. Андан көрө эжемди доктурга көрсөтөлү, макулбу? Ооба, билем. Балким сиз айткандай менин тагдырым татаалдыр. Башталышы эле ушундай болду. Атам болгондо башкача болот беле. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Келиңиз. Угуп жатам. Сурап алсам болобу? Ооба, сурай бериңиз. Мен окууга тапшырышым керек болуп жатат. Кайсы бөлүмгө? Сот болууну ойлонуп атам. Бул ойлоно турган жер эмес. Документ кабыл алчу жер. Кечиресиз, мен азыр. Арызыңызды жазыңыз. Экзамендин болчугунун билип алып келе берсеңиз болот. Аха, рахмат, жакшы болуңуз. Саламатта барыңыз. Саламатсызбы? Айтыңыз, эмне маселе менен? Мен жарыя боюнча. Дал өзүмө келдиңиз. Жүрүңүз, сүйлөшөлү.
Биринчиден таанышып алалы. Менин атым Самат Абдрашитович. Сиз буга чейин бир жерде иштеп көрдүңүз беле? Жок. Бул жерге кантип неге тандайсыздар? Бул жерге сырткы келбетке карап. Бирок сиз жумушка алындыңыз. Сулуу экенсиз. Чын элеби? Качан келсем болот? Так, анда сиз эртең келиңиз. Бир жума жумуш менен таанышасыз. Анан көрөбүз. Рахмат сизге. Апа? Оу. Көңүлүң куунакко? Жезиң жардам берем дедиби? Апа, коюңузчу ошо жездемди. Чынын айтсам, сиздин сөзүңүз менен эле барган болчумун. Эмне уруштубу? Жок, документтерди тапшырып кел деди. Ошондой десең. Ооба. Жезиң жакшы киши кызым. Ооба, жакшы киши. Апа, андан бөлөк жаңылыкты айтайынбы? Айта кой. Мен окуу башталганча иштейин. Кече дүкөнгө сүйлөшүп келдим. Койчу балам. Андан көрө окууңа даярданчы. Даяр элемин. Мен баары бир иштейм. Сенден бир нерсе сурайынбы кызым? Эмне болду? Айта бериңиз мага. Мен өлсөм кызым. Апа, койсоңузчу, эртең менен эле. Балам. Өлүм айтып келбейт. Ал ар бирибиздин башыбызда. Оорумда күндөн күнгө күчөп баратат. Докторлорго баралыбы? Акча каяктан дейсиң? Болду апа. Кабатырланбаңыз. Менин ишим жакшы болуп калса, өзүм эле көрсөтөм. Күчүгүм десе, жакшы жигитке турмушка чыгып, бактылуу болсоң экен. Кандайсыңар кыздар? Сизби Малика? Ооба, мен. Жүрүңүз анда. Менин атым Рахат. Бухгалтер башчысымын. Мынакей, бул жумушубуздун графиги. Муну ким жазды? Эмне таң аласың? Жаты жөнүң тура эмес жаздырманбы? Жок, бир жума иштеп көрөсүң. Анан жөндөмүңө карап жумушка орун берем деген. Мен Самат байкенин айткан оюнча жазгам. Анда өзүнө кирип жолук? Макул. Эмне болуп кетти? Иш такылдат көрбөйсүңбү? Кечирип коюңуз. Сүйүнгөнүмдөн өзүмдү кармай албай калдым. Болгону ыраазычылыгымды айтайын дегем. Токтоңуз. Документтерди бериңиз, кол коюп берейин. Бүгүндөн баштап жумушка чыксаңыз болот. Жумушка кирүү үчүн арыз жазыңыз. Мен өзүмдү бүгүн башкача сезип, тереңдиктен бир чоң үшкүрөк көөдөнүмдү жарып учуп чыккансыда. Мына жеңилдедим. Эркелигим жоголуп, негедир бир үйдүн жоопкерчилигин мойнума алгандай, жан дүйнөмдө чоң күч пайда болуп чыга келди. Мына жумуштап, ал жерден Самат Абдрашитовичти кезиктирип, иштеген ишиме тың болууга аракеттенип, анан эң жакшысы
Соонун күлкүгө тойбогон, ичинде кири жок, бирок тамактан колу бошобогон рахат аттуу курбуда тапканга жетиштим. Демек мен чоңойдум. Бул жерде менин чоң максаттарымдын бири акча таап, окуу, оюн, күлкү эмес, эне деген улуу сезимди бекем кармап, өмүр берген апамдын дартына даба табуу. Бүгүн айлык алабыз. Ким каяка? Мен биринчи эң кымбат тамека алам. Жок. Жакшы кыз болуп жатпадым беле 1 айдан бери. Ошол тамекиге кеткен акчага көчөдөн нан сурап жүргөндөргө нан алып берсең, биринчи Кудайга жагасын, экинчи мага жагасын. Улан, мен ошолорго бирден эмес 2ден нан алып берейин. Анан кинотеатрда жаңы кыргыз кино жүрүп жатыптыр. Ошол жака сени колтуктап барып келсем кандай болот? Малика. Бүгүн айлык алабыз да. Базарга барып кийим алалы. Мен акылдуу досум бар да. Ооба. Мен апам менен иним ала турган белектерим бар. Аларга сюрприз кылабыз. Макул. Андан чыгып кафеге баралы. Каршы эмессиңби? Апаң урушатка эми? Айтам да. Апаң айтсаң, эмне деп айтасың? Сиз жөнүндө. Сиздин эң жакшы адам экениңизди. Мага кылган мамилеңизди көрүп, атам, агам жок экенин унутуп коюптурмун. Билесиңби, Малика? Сен толтурган анкетаңды көрүп, андан кийин өмүр баяныңды көрүп, бир топко кызыктай болуп жүрдүм. Себеби сен көргөн нерсени мен бир четинде көрбөдүм. Ата-энем чоң жумушта иштегендиктен, жада калса күндө достору менен кафе, оюн күлкү, түркүн кыздар, кумар жазма оюндары менен жүрдүм. Кечке акчаны жөнү жок жака чачып, анан ошентип иче баштадым. Бул көрүнүшүм ата-энеме жакпай баратты. Мени баламды иштен да уялып калышкан. Акыры бир күнү күзгүнү карап, маймылдан айырмам жок экенин көрүп, өзүм таң калдым. Эмне, чын эле ишенбейсиңби? Анан ошентип күндөрдүн биринде жалгыз агамдан да айрылып калдым. Ичкиликтин айынан агама бир да жакшылык кылбаптырмын. Болду, улантпай эле коюңузчу. Өзүңүз кыйналып кеттиңиз окшойт. Абдан өкүнүчтүү экен. Мени да ойлондурдуңуз. Рахмат сизге ачылып сырыңызды айтканыңыз үчүн.
Ушундай менин жашоом. Макул, мен ушул жерден үйгө кете берейин. Жакшы калыңыз. Макул, жакшы бар. Жакшы барыңыз. Макул. Жунусовага келгенсиңерби? Ооба, мен кызы болом. Врач кабинетинде күтүп жатат. Рахмат. Аскат, сен бул жерде отуруп тур. Мен азыр келем, Уруксатпы? Кире кой. Жунусова апаң болот да? Ооба, апам болот. Сенден улуураак ким бар? Иним экөөбүз эле. Атам каза болгон. Апаң талма оорусу менен көптөн бери ооруйбу? Ооба, мен эс тарткандан баштап. Кантип башталат? Мурда бат эле жазылып калчу. Убакыт өткөн сайын күчөп, бир кармаса көпкө чейин созулуп калмай болду. Колдору тырышып, сүйлөй албай да калат. Түшүнүктүү. Эми мындай, туугандарыңар менен чогуу келгиле. Апаң алигиче өзүнө келе албай жатат. Жөнөкөй тил менен айтканда, башына операция жасалат. Улуураак бирөөнү ээрчитип келсең, ошого түшүндүрөйүн. Жок, эмнени? Мага эле айта бериңиз. Бизге жардам бере турган эч ким деле жок. Менден эмне талап кылынат? Ачык айтыңыз, акчабы?
Ооба, көбүрөөк суммадагы каражат керектелет. Кан кошушуң керек. Мен акыркы анализдерди күтүп жатам. Тактап алганча үйүңө бара берсең болот. Эже, инимди апам жанына калтырайын. Көз салып турасызбы? Мен акча издеп келейин. Жарайт. Мейли, рахмат. Жакшы калыңыз. Эмне? Мен эмне банк билем силерге акча бергидей. Болуптур да анда. Бербесең бербейли го. Жок деп кой, бере албайм. Акча жок дейт. Макул анда. Мен барайын, акча издешим керек. Малика, кычалат болбочу. Эжем жакшы болуп кетет. Мен барам артыңдан. Макулбу? Самат байке кайда? Эй, Малика досум, келдиңби? Кече кайда бардыңар? Самат байке кайда? Эмне болду? Шашылыш эле. Самат байке бүгүн эртемен Турцияга учуп кетти. Зарыл жумуштар менен. Малика, токтосоң? кетти деги. Айтсаңар боло. Малика, эми сабыр кыл. Апаңарды кечигип алып келип калыптырсыңар. Үн сөз жок эле узап кетти. Сабыр кыл эми. Шумдуун курган оору
Акыры апаңды да жеп тындыбы? Силер элеби? Силер адам эмессиңер. Силер мага акча бербей коюп, акча издеп жүрүп, апам менен да сүйлөшө албай калдым. Силер адам эмессиңер. Берекем эми. Илава, эжемди таба албайбыз эми. Эми ошол акчага апаңды көмүп алгын. Сен ушуну көрмөксүң. Акча элеби? Мына акча. Ай, Кудай-ай, эмне кылып койдуң, Малика? Жакшы элесиңби? Тура кой. Бүт ааламдын кучагын жыйнасам да, апаке, сиздикинен тар болот. Бүт адамзаттын мээримине чөмүлсөм да, сиздикинен кем болот. Жан дүйнөмдөн бакыт шооласын учуруп, денемдин кайсы бир бөлүгүн бирөө жулуп кеткендей, улуу тоодон куладым. Таштак жолдо жыгылдым. Тунарган тумандарга батып кеттим. Апа, сиз жок дүйнөдө мен үчүн гүлдөр өспөйт, суулар акпайт, таңдар атпайт. Айтыңызчы, бул мен түшүмө? Аз катты кантем, апа? Ага эмне деп түшүндүрүп, мындан ары кандай жашоо күтөбүз? Кандай жолго түшөбүз? Апа, туруңуз. Ишенгим келбейт. Үйдө кут болбойт. Үй суук. Менин пейишим сиз болсоңуз, анда мени айырбаңыз. Суранам, апа. Жалынам, апа. Сиз эртелеп эмне кылып жүрөсүз? Чурак кыздын көңүлүн көтөрөйүн деп. Гүл сага жактыбы? Гүл жакты. Гүл берген адам да жакты. Бирок баары бир гүл сага жетпейт. Рахмат сизге, Самат байке. Жөн эле Самат дечи. Малика, билесиңби? Сенин көңүлүң гүлдөн да назик. Анан сага мындан ары күн сайын гүл берип турууну туура көрдүм. Малика, сага бир нерсени ачык айтышым керек. Мен азыр даяр эмесмин. Сен эмне? Сага эмне айтарым билесиңби? Ооба, билем. Мен сизге тең эмесмин. Жок, Малика. Жаңылышасың. Мага бой көтөргөн, анан да башкаларды теңине албаган кыздар такыр жакпайт. Анан сен жалгызсың да. Балким сиз мага жон гана бооруңу соруп жаткандыр. Жок, Малика. Андай дебечи. Малика, ай, кечирип койгулачы. Не болду, Рахат? Мага эч нерсе болгон жок. Адамды коркутпай айтсаң боло. Эшикке чыксаң, өзүң көрөсүң.
Малика. Жунусова Малика, үстүңүздөн арыз түштү, биз менен барасыз. Малика, Аскаттан камсанабачы. Аты жөнүңүз? Жунусова Малика. Жашаган жериңиз? Комсомол көчөсү 193 үй. Болгон окуя боюнча мага туура жана так маалымат бериңиз. Эгерде жалган көрсөтмө берген болсоңуз, кылмыш иштин үстүнө дагы кылмыш иши кошулат. Ошол боюнча сизге эскерте кетейин. Апам катуу ооруп калгандыгына байланыштуу жездеме барып акча сурагам. Акча сурасам, жардам беришкен жок. Айла жок. Уурдаганга туура келди. Анан акчаны алып алып, ооруканага барсам, апам кайтыш болуп калыптыр. Арыз менен таанышып чыгыңыз, окуп чыгыңыз, таанышып. Үстүңүздөн жазылган арыз боюнча доо арызыңыз жокпу? Бул жерде жазылганын баары туура. Бирок атайын деген жери туура эмес. Мени түртүп салган үчүн жинденип уруп салгам. Эми аны сот чечет. Сот болгонго чейин убактылуу жайда кармаласыз. Жунусова, чыгууга даярдан. Бетиң менен тамга карап, колуңду артка ал. Сот залын ачык деп жарыялайм. Айыпталуучу, туруңуз. Аты жөнүңүз? Жунусова Малика. Адвокатыңыз барбы? Жок. Адвокат сизге керекпи? Билбейм. Түшүнгөн да жокмун. Зарылы деле жок. Ордуңузга отуруңуз. Жабырлануучу, туруңуз. Аты жөнүңүз? Мен Арыстанбек Кутманович. Болгон окуяны башынан айтып бериңизчи. Урматтуу сот, момундай да, биз үйдө жок болчубуз. Үйдүн запас ачкычы дайым турган жеринде турчу. Эми мүмкүн ачкычты жоголуп кетпесин айтор,
Ошол күлүштү таап, коркпостон үйгө кирип, $1,500 урдап кетиптир. Кайра ордундай кылып, бүт баарыны ордуна коюп коюптур. Апасы больницада болчу. Сурап коеюн деп барсак, мени ошол жерде темир менен башыма бир урду. Атайла урду. Бул кыз өзү негизи мени башынан бери жаман көрөт. Акчамды уурдаган аз келгенсип, доктор корганда менин көзүмчө $1,500 тытып салды. Ал акчаны мен пешене терим менен тапкан акчам болчу. Уяты жок. Акмак. Айтсаңыз, ушул кыздан кантип токмок жедиңиз? Бул мыкач да мыкач. Дана мыкач да бул. Жабырлануучу, акыркы сөзүңүз. Камалсын. Мен кечирбеймин. Ордуңузга отуруңуз. Айыпталуучу, туруңуз. Сиздин акыркы сөзүңүз. Бардык айтылган күнөөлөрдү мойнума алам. Акчасын да кайтарып берем. Мени сөгүп, түртүп жибергенинен уруп салгам. Сот 5 мүнөткө тыныгуу жарыялайт. Чечим чыгарабыз. Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 2-бөлүмдүн 1-пунктуна ылайык, 112-беренесине ылайык, ошондой эле ата-энесинин кароосуз жалгыз инисин карап жүргөндүгү, жашы жетелектиги боюнча, кошуналардын берген түшүнүк каты боюнча карап, кылган күнөөсүн өз мойнуна алгандыгы, ошол эле учурда өзүн коргоо үчүн Аскарбек Кутмановичти темир менен ургандыгын эске алып, 1 жылдын ичинде уурдалган акчаны жана жабырлануучу Аскарбек Кутмановичтин ооруканага төлөнгөн акчаларын кайтарып берүүсүн чечип, айыпкерге 5 эсе айып кошулуп, ошондой эле күнөөсүз деп табылсын, сот залынан бошотулсун. Эгерде эки тарап бири-бириңиздерге чыккан өкүм жараксыз деп эсептесеңиздер, Бишкек шаардык сотко 10 күндүн ичинде арыз жазып кайрылсаңыздар болот. Сотту жабык деп эсептейм. Сен иштей албайт экенсиң. Малика, мен сен түбүңө жетем. Эсиңде болсун. Бул ишти жөн койбойм. Жүрбас. Малика сага чалып атпайбы? Ким экен Борсошка? Билбейм. Алло? Алло, кандайсың, Малика? Кандайсың? Бул ким? Сенби, Малика? Малика, бул сенби? Ким керек эле? Мен Самат. Саматмын. Саламатсызбы, Самат Абдрашитович? Акыбалың кандай? Жакшы. Жумушка кайра чыгасыңбы? Ойлонбоптурмун. Бирок иштей албайм. Мен сени жумуштан али бошото элекмин. Сиздин аброюңузга шек келтирип,
Алганым үчүн кечириңиз. Андайды эртеңден кайра жумушка чык. Артыман сурап коет деп үмүттөнүптүрмүн. Мынчалык ылдый кетериңизди билген эмесмин. Эмне мага тарынып жатасыңбы? Тарынбачы. Жок, туура эмес ойлоп алдым. Кош болуңуз. Токтосоң, Малика. Эмне болду, Малика? Эч нерсе болгон жок. Ашыкча сураба. Мен жумушка барып келейин. А сен болсо үйдө отур. Жок, мен бүгүн жумуш издеп көрөм. Иштебесем болбойт. Макул, анда мен кеттим. Мейли, анда жакшы бар. Рахат, дагы гүл алып келдиңби? Мен сага качан гүл бердим? Эртең менен? Таң атпай менде каяктагы гүл? Тамашаңды койсоңчу. Бул гүлдү ким алып келди анда? Опа! Кызык го. Бул гүлдү берген адам бул Самат окшойт. Жок. Ал кечинде эле эмеге учуп кеткен Москвага. Анда ким болушу мүмкүн? Малика. Жездеңден башка ким бар? Мейли. Сен андан көрө кийинип, дүкөнгө барып келе калчы. Нан жок калыптыр. Мен болсо чай даярдай калайын. Ой. Чоң кыз, сиз Маликанын досу болосузбу? Тааныган жоксуңбу? Ой тобо. Сизге эмне керек? Маликаны эмне издеп жатасыз? Кече күнү Малика Москвага кеткен. Жаңы эле үйүндө отурат эле го. Деги сизге эмне керек? Мен сени менен сырдашсам болобу? Болот. Күн сайын гүл берип жүргөн менмин. Акча берип жүргөн да сизби? Ооба. Азыр мындай кылабыз. Кандай? Сен Маликанын энесин бир жака ээрчитип кетип каласың. Анан ал издеп сыртка чыгат. Анан мен жардам берген киши болом. А сиз алып качып кетпейсизби? Койчу кайдагы сырбаларыңды. Макулбу? Мейлиңиз анда. Неге чыгып атышат? Кандайсың, Малика? Жакшысыңбы? Мен Марат Аскаровичмин. Не болду деги? Мен дагы издеп жатасыңарбы? Жок, бара жайында. Өтүп баратып сени көрүп калып учурашканы келдим эле. Жөн жай элеби? Эмне болду сага? Бирөөнү издеп атасыңбы? Ооба. Инимди досум ээрчитип кеткен. Ошол бойдон келе элек. Жүр анда, мен алып барып келейин. Жөн эле коюңуз. Мына жаңы эле көрдүм, тиги жакын эле болушу мүмкүн. Сиз каяктан билесиз аларды? Мына жаңы эле келатканын көрдүм. Жүрү, жеткирип келейин. Көрдүңүзбү? Көрдүм, жүрү. Бул эми болбойсуңбу? Жүрү кой.
Кандайсыз? Эмне жоголуп кеттиңиз? Чын элеби? Малика иштеген жоксуңбу? Жок, иштеген жокмун. Мени укпайт экенсиң да. Кечирип коюңуз. Азырынча сизге башый албайм го. Жумушуң кайсыл жерде? Аны эмне кыласыз? Өзүңүз каякта жүрөсүз? Мен командировкага Москвага барып келдим. Бүт элек деле баса бердим. Чындыгын айтсам, сени өтө сагындым. Бул сага белек. Өзүң үйгө барып ичин ачасың, ичинде белектер бар. Мейли. Рахмат. Баса. Эртең эртерээк тур, бир жака барабыз. Макул. Көрүшкөнчө. Бул кайдан? Мен дүкөнгө бардым эле. Калпыңды койсоңчу деге. Билесиңби? Сен эмне үчүн сот залынан акташкан? Ал сени жактырып калган үчүн акташкан. Сен Нурганын кесепетинен операция болдум. Баш кийимсиз жүрө албай калдым. Неге мынчалык мага чушуп жатасыз? Эмне десеңиз, ошону аткарайын. Ал адамга тийишпеңиз. Түштөн кийин жалдырабагын. Мурдагандай элеңиз. Мени душмандай кылбай, аяп койсоңуз болот. Эми карап тургун. Экөөңө арыз жазамын. Аны жумуштан кетирем. Қана, сұлу қыздар келіңіздер. Қана. Келіңіздер. Сіз шын әлі Марат Асқарович айтқандай сұп-сұлу қызсыз. Рахмат. Қана келіңіздер. Ешікті ұмытып қалдым. Асыр. Марат Асқарович дегенде күтіп жатасыздар. Малика, келіп қалдың ба? Саламатсыз. Танышып алғыла. Не болды, Малика? Эч
эч нерсе болгон жок. Кечиресиз, менин атым Малика. Самат. Кубанычтамын. Değerli Marat Askaroviç, Kırgızistan Adalet Bakanlığındaki yeni görevinizden dolayı sizi kutlarım. Bundan sonraki hayatınızda başarılar dileriz. İnşallah sizi daha yüksek yerde görürüz. Bundan sonra Kırgızistan'daki kanunları koruyacağınıza inanıyoruz. Bu sertifikanız kutlu olsun. Эмне маанайың жок? Мен дагы сот болом дечүмүн. Шартка байланыштуу окуй алган жокмун. Өзүм окутуп алам сени. Эч нерседен Малика, коркпочу. жүрүңүз, белек билели. Бар, билеп билбейсиңби? Экөөбүз билебейбизби? Жаным, экөөбүз дагы көп жолу билейбиз. Бар. Келиңиз. Малика, сен менден эмнеге качып атасың? Же туура эмес иш кылдымбы? Жок, эч нерсе болгон жок. Эсиңиздеби, сиз милициялар алып кеткенде эми тарынгандын деле кажети жок. Андайга чейин бара элекмин. Балким көрө жатарбыз. Тарынычтын деле кажети жок. Малика, жүрсүң сыртка. Малика, сен мени билесиң. Жетем деген нерсеме сөзсүз жетем. Сен меники болосуң. Эмне сүйлөшүп жаттың? Эмне болду деги сизге? Эч нерсе эмес, жүрүп кеттик. Уятко, конокторуңуз отурса. Турциядан келгендерди мейманканага алып кетишет. А калгандарын билбейм. Сиз үчүн келишти го? 3-4 себеп менен чогулушту. Сиз кызганычтан кетем деп жатасыз. Андан көрө мен кетейин. Ошондо. Сен кайра Самат менен тиктешип жатсың. А мен сизге окшоп, чогуш деген Айгүл менен күлүп, шампан ичкен жокмун. Сиз эмне? Мени шылдыңдаган алып келдиңизби бул жака? Жок. Сизге ишенип, инимди жалгыз таштап келиптирмин. Малика, токтосуң. Малика, токточу. Кечирип койчу. Экинчи мындай нерселер кайталанбайт. Кечирип кой. Саламатсызбы, Марат Аскарович? Саламатчылык. А эмнечисиз? Эмне болдуз? Жок, мага эч нерсенин деле кереги жок. Так, бүгүнкү иш пландары жөнүндө айтып берип кой. Бүгүнкү? Азыр. Бүгүнкүнүн баары эртеңкиге жылдырылды. Бүгүн иш жок. Рахмат, бара берсең болот. Марат Аскарович, бирдемке сураса болобу? Кечээки кыз жөнүндө да, тоорабы? Уккуң келип жатса, кийин деле шашпай көрүп аларсың. Азыр жумуштарым өтө көп. Эшикти акырын жаап кете берсең болот. Көрөбүз. Жогорку соттон чалып, саат 2-ге келсин деди. Эмнеге чакырды болду экен? Билбейм. Бара берсең болот. Мына, караңыз. Бул арызды окуп чыгыңыз. Арыз? Угурлук боюнча каралган сот ишине канааттанбайм. Жана Марат Аскаровичтин туура эмес чыгарган чечимине жана ал тарапты коргоп койгонуна бир жарап көрүп берүүңүздөрдү өтүнөм. Марат Аскарович, эртеңки боло турган ишти сиз карай албайсыз. Себебин билесиз. Үстүңүздөн арыз түштү. Алиман Жолдошовна, коюңузчу.
Бул жөн гана шантажга окшоп жатат го. Эми мени соттойн деп жатасызбы? Мүмкүн. Болушу мүмкүн эмес. Эже өзүңүз деле карасаңыз, сиз деле ушинтип чечмексиз. Бул Айгүл менен Арыстанбектин пландаштырып жүргүзгөн иши. Буга Айгүлдүн кандай тиешеси болушу мүмкүн? Андай деп эле коюңуз. Айгүлдүн эле эмес, барыңыздардын тең тиешиңиздер бар. Марат, угуп жана билип койгонуңуз жакшы болот. Мен деген сизди эмес, сиздин билимдүү атаңызды сыйлап, анын уулу деп сизди ушул жерге киргизгем. Чоң жаңылыштык сөз айтып алдыңыз көрүнөт. Эмне мен туура эмес дедимби? Же кечеки кыргыз соттордун арасынан жалгыз мага диплом бергендик үчүн ичиңиздер күйүп жатабы? Арыз жазасыз. Азыр өз эркиңиз менен ордуңузду бошотосуз. Сиз кайда, Марат Аскарович? Рахмат Айгүл, максатыңа жеткендирсиң? Жок, кечиресиз, сиз туура эмес түшүнүп алдыңыз. Эмнени айтчы, эмнени туура эмес түшүндүм? Мунун баарына мен күнөөлүүмүн, Марат Аскарович. Мен сизди кызгандым. Маликага өчүшүп арыз жазганбыз. А мен сизди эч кимге бергим келбейт. Жакшы кал, мен кеттим. Марат Аскарович, кетпеңизчи, суранам, Марат Аскарович. А мен сизди сүйөмүн да. Эм кантем. Эм кантем, Марат Аскарович. Качан? Бүгүн арызын жазып бюродогу кетти. Макул болуптур. Макул. Жакшы калыңыз. Отурчу балам, сүйлөшөлү. Бул эмне деген шумдук? Каяктагы бир ууру кыз үчүн жумуштан айдалып. Апа, эртең сүйлөшөлүчү. Сен өзүңдүн билимиңди, аброюңду ойлосоң болбойбу? Деги сен өзүңдүн ким экениңди билесиңби? Эл журтка эмне дейм мен? Деги сен өзүң кимдин баласы экениңди билесиңби? Саламатсызбы? Келдиңизби? Кандайсың? Жакшы келдиңби? Саламатсызбы? Жүргүздөр эми, кеттик үйгө. Малика. Самат, көптөн бери айтып жүргөн кызың ушул беле? Сен менин иним айткандай өтө деле шумдук кыз эмес экенсиң го. Бети жок шерменде десе. Токтот эже. Сүйлөбө дейм ага. Андай дебеңиз. Сенин күнүң эмне ушуга түшүп калды беле? Уялбай дагы болушуп коесуң. Экөөңөрдүн көп жылдык достугуңарды ажыратып жатат бул кыз. Дагы бир жолу кулагыма угуссаң, сен үчүн мен жокмун. Жетчет, Самат, кандайча жетчет? Мен эми баары кеч болуп калды. Мен келип болсом Малика үчүн жумуштан кеткен. А сен болсо анын баарын жасаган жоксуң. Жок. Эми досум мындайда. Мен жетем деген нерсеме сөз жетем. И жетип келгем дагы.
Экөөбүз жумуштан эмнелер жасап атык, ал эми экөөбүз жасаган бизнесибиз. Баарын теңбешебиз. Ал эми сени жек көрөм, уктуңбу? Жек көрөм. Эсиңе түйүп кой, ошону уктуңбу? Көрөбүз. Кагылып кетейин балам. Апа кечирип Аман коюңуз. эсен келдиңби? Апа кечирип коюңуз, мен туура эмес иш жасадым. Бирок артка жол жок. Мен бүгүн үйлөнөм. Анчалык эмне шашылып? Сага үйлөнгөнгө болбойт да. Ким айтты апа, мен жинде белем, же уруксан белем? Жок, кагылайын. Ушул кыз деп жумушуңан айрылып. Мен эмне демек элем? Сен эсиңде да. Мен сен үйлөнсөң, ушунчалык чоң той берсем деп өмүр бою тилегем. Жакшылап той өткөрөлү. Туугандардын баарына чалып коюңуз. Берекем, мен сага азыр не жасап береримди билесиңби? Сенин эркелеткен жагымдуу сөздөрүңдү угам деп 2 жыл аркаңан ээрчидим го. Болду эми, уялтпачы. Мен тамак жасап салайын. Тамак жасабай коетур. Азыр экөөбүз бир жака барабыз. Даярданып тур, макулбу? Макул. Апа, эртең биз Турцияга учабыз. Маликаны чогуу алып кетем. Койсоңчу балам. Качанга чейин эркелет басып жүрөсүң. Андан көрүн төрөсү болот эле, элге уят кылбай. Апа, коюңузчу. Элге уят деп эле төрөй бериш керекпи? 10 жылдап деле жүрбөйбү төрөбөй эле? Малика өзү жаш болсо, бала багууга даяр эмес да. 15 жаштагылар деле төрөгө катышпайт. Коюңузчу апа. Ал жакта жумуш бар. Киргизип коюмуш деп турат. Келиңиздер чайга.
акыркы күндөрү тамак ичпей эмнени эле ойлонуп калгансың? Ушул жерде экөөбүзгө кошулуп, кичинекей наристебиз ойноп жүрсө гана. Дагы баштадыңбы? Мен да ошону каалайм. Эмне кылышым керек? Карап көр. Төрөп бере тургандардан сени күтүп турса керек. Малика, акыркы убактарда өзгөрүлүп баратасың. Рахмат, жолдош психолог. Мен өзгөрдүм. Жакшы аял болуп бере албай жатам. Сен ар кайсы жерде жыргап жүргөнүңдү ойлонуп, жинди болмой болдум. Токтот, жетет Малика. Мен кайсыл жерге барбайын, балалуу болдуңбу деген сөздөн тажап кеттим. Малика! 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 Куттуктайм, эне болосуз. Эмне дейсиз? Дагы бир ирет айтып коюңузчу. Биринчисинде бардыгы ушинтип чочулашат. А өзүңүз ишенесизби? Менин боюмда бар экенине. Мен доктормун да. Жөн эле диагноздун кереги жок. Сиздин жыгылган себеби да ушул. Марат, Марат! Алло? Малика, биз азыр келдик. Менин кошо конокторум дагы бар. Мен азыр үйгө бара албайм. Эмнеге үнүң өзгөрүлүп калган? Бизди сагынган жоксуңбу? Эмнеге антип жатасың, Малика? Өткөндөгү кафеге кел, биз ошол жерде болобуз. Менин ден соолугумду сурап койсоң боло. Жок дегенде. Балдарды сурабайсыңбы? Малика, эмне болуп жатасың? Жанымда адамдар бар. Малика, эмне болду? Өңүң кубарып, Мараттан кабары барбы? Тынч эле. Мени бир жерге чакырып жатат. Балдарды сизге таштайын. Анда жакшы болуптур. Балдарды карап турам. Өзүң жалгыз баргың келбесе, досуң рахат берчит ал. Малика, карасам, тетеги Марат эмеспи? Сен бүгүн эле чыгарсаң болот. Өтө оор деле эч нерсе жок. Сенин үй бүлөңдү мен көп жылдан бери билем. Марат болсо кичинесинен бери менде дарыланат. Мен болсо сени менен сүйлөшөйүн дедим эле. Мен врачмын. Сен менден эч нерсе жашырбашың керек. Эмнени айткыңыз келип турат? Чочулаба. Сен чын эле балдарыңдын атасы Марат экенине ишенесиңби? Бул суроону кантип берип жатасыз? Мен өзүм төрөп атсам, кантип ишенбейм? Туура түшүн. Марат тубасы ооруйт. Ал балалуу болушу мүмкүн эмес. Маратты мен билгенче эле эч ким билбейт. Сен мени жакшы тааныбайт экенсиң. Мен медицинада жүргөнүмө 20 жыл болду. Сен бул нерсени жакшы түшүнбөйсүң. Болду, кереги жок. Сүйлөңүз, медицинада адашат. Сиз айткандай эле боло бербесе керек. Ойлонуп көрчү. Эмнени ойлоном? Кызык экенсиз. Сиздей врачка ишеништин да кереги жок. Анда балдарың текшерип көрөйүн. Кереги жок. Эмне эле биздин үй бүлөгө жабышып калгансыз? Малика, сен аялзатысың. Сенин ичиңде кандай ойлор болуп жатканын түшүнүп турам. Сен кайра мага кеңеш сурап келериңе ишенемин. Дагы бир ирет ойлонуп көрчү. Мага анын кызыкчылыгы жок. Жакшы калыңыз. Эже, айта кой. Ал күндү кантип унутаарымды да билбейм.
Биз Марат экөөбүз Стамбулга барган элек. Анан ал Москвага кеткен кезде досу Самат барып, мени таап, күч колдонду. Бул болуп өткөн түндү ошол жерде иштеген кыз да билчү. Кээде ойлогондо жанымды коёрго жер таппай калам. Ошол күн эң жаман күндөрүмдүн бири катары эсимде калды. Малика, көрдүңбү? Баары мен айткандай болуп жатат. Эми мага түшүнүктүү болду. Эми мындан ары балдарыңдын ден соолугу чың болуп өссө эле болду. Сен чындыкты айтасыңбы, жокпу, аны өзүң чечерсиң. Эми туура жагына чечүүгө аракет кыл. Сиз кандайча келип калдыңыз? Мени кечирип кой. Уялбай мага кантип бет карап жатасың дегене турасыңбы? Бул сөздөрдү неге айтып жатасыз? Ушул үчүн келдиңизби? Жүрөм кет ооруканага баралы. Ооруканага? Ооба. Эмнеге? Балдарым бир нерсе болдубу? Жок, Марат. Марат? Марат, угуп жатасыңбы? Кечир мени. Эмнеге сени жалгыз таштадым? Марат деген эчтекени уккан жок. Жада калса мени тааныбай атат. Апа, кантип ушундай абалга түшүп калды? Он күндөн бери ушул. Же сени таппайм, бир балдарга жүгүрөм. Врачтар эмне деди? Кан тамыр жарылып кеткен дейт, билбейм. Апа, сиз бара бериңиз. Мен Мараттын жанында болом. Сизге чалып коем. Жүрүңүз эми. Илебей кетиңизчи суранам. Марат сөзсүз айыгат. Малика. Марат көзүн ачтыбы? Сен дагы деле ыйлап жатасыңбы? Жакшы тилек кыла бер. Ишенем. Марат айып кетерине ишенем. Силер бактылуу болушуңар керек. Силер ошого татыктуусуңар. Малика, Марат көзүн ачты. Марат, чын эле көзүңдү ачтыңбы? Мени кечир жан. Эч качан алыстабайм. Марат, не болду? Эмне Марат? Самат кетсинби? Марат, аны эмне чыгардың? Ал сенин досуң го. Ал сенден кечирим сураганы келди. 10 күндөн бери сенин жаныңда болду.
сенден суранарым эч качан Саматка турмушка чыкпа. Марат, 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 Марат. Kağılayın kızım. Durdun mu? Bugün bir başkaçasın. Apa, ne oldu? Жөн жайлы кирдиңиз бе? Жөн эле. Эртең менен туруп балдарды бакчага жөнөттүм. Турабы десем турган жоксуң, анан чай ичели деп чакырып келгем. Түнү менен уктаган жок окшойсуң. Кайдан билдиңиз? Светтин күйүп, ары бери эле баскандай болуп аттым. Апа, Мараттын иштерин улантпасам, анын ишеничин актабаган болом. Балдарымды, сизди багышым керек. Кантейин? Карыганда ошентип балама, жалгыз баламан ажырап калдым. Болду. Ыйлабаңыз. Сизди көрүп, мен да ыйлагым келип жатат. Малика, sen bizdi таштап кетпейсиңби? Коюңузчу, апа. Мен каяка бармак элем? Сиз эле мени кууп жибербесеңиз. Апа. Ой, эмне болуп кетти? Сыртка чыгыңызчы. Самат келди. Не экенин билбейм. Бирок бул катты берип коесузбу? Эмне болгон кат бул? Апа. Стамбулдагы Дарек. Ал бүгүн кетиш керек. Ой, Малика, эмнени башын кылтыйтып атасың? Ой, мен бул деген, бул биздин жумушубуз эмне? Ал барабы барбайбы? Мен бар десем эле барып калмак беле ал. Апа, кийин түшүндүрөм. Мени жаман көрбөңүзчү. Мени сураса, кече Стамбулга кеткен деп, ушул катты берип кой деп өтүндү эле деп коюп кирип кетесиз. Апо. Калпычы кылмай болдуң. Апа, бул баарыбызга керек. Болуңузчу эми, апо. Кандайсыз, жакшысызбы? Неберелериңиз жакшыбы? Жакшы. Өзүң кандайсың? Сени көргөн сайын Маратымды көргөндөй болом. Мен да үйгө келген сайын Маратты эстей берем. Маратты сагынып, турмуш ушундай экен, өтө берет дегендей. Ошону айтпайсың. Жөн жайлы келдиң беле? Ооба, жөн жайлы. Сиздердин ден соолугуңузду сурайын деп. Маликадан иш кагаздар боюнча сурайын дегем. Сен эмне? Сен уккан жок белең? Эмнени? Ал кече күнү учуп кеткен Стамбулга. Көптө келем дейт. Сага звонить этсе, албаптырсың. Анан могу катты таштап кетти эле сага. Кечир мени. Сен аябай жакшы адамсың. А бирок жолдор башка го. Мен катуу сүйгөндүгүңө ишенем.
айла жок. Жашоо биз ойлогондой боло бербейт экен. Жашоо толкун сымал, бирде катуу болсо, бирде жай болот. Өмүрдө махабат чыныгы нерсе, аны эч ким тана албас. Бирок анда азаптуу да, армандуу да, бактылуу да мүнөттөр бар. Мен үчүн сиздин махабат барктуу. Мен сизди унута албайм. Анткени балдар сиздики. Кийин убакыт көргөзөт. Мен сизге азыр айта албайм. Ошон үчүн да экөөбүз бирге болбошубуз керек. А сиз эң жакын курбум, рахаттан сүйгөн адамысыз. Ал сизди бактылуу кылып алат. Мен басып өткөн издеримден чоң сабак алдым. Жүрөгүмдө каратак болуп чиймеленген улуу ойлорго чырмап алган, бүтүндөй жашоомду бир гана түн менен өзгөртүп жиберген миң бир түн деген окуя кала берди. А бирок үмүт шооласын ээрчи кайрадан жолумду улап жөнөдүм. Көрөсүңөр, мен сөзсүз бактылуу болом. Ömürdün bari sensin, жүрөгө дары сенсин, маликам түбү